Арбаңыздар кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу поэзия көрмандары. Турмушта кайык сымал толкун урган, табылбай жөлөп коёр колтугумдан. Мындайда теңир сунса деп тилеймин, кесесин бакыт ырыс толтурулган. Кутмырза Жакыбалиев. Сезилет чиркин мага аалам гүлдөй, жашаган кандай кызык кайгы билбей. Толкун жол, түз жолдагы бир көзүрмем, жашоону кое аласың кантип сүйбөй. Гүлзина Мыйзанбекова. Өнөрдө дагы, өмүрдө дагы бир жолду тандашкан, өздөрүн ырга арнаган акын түгөйлөр, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Кутмырза Жакыбалиев менен Гүлзина Мыйзанбекованын Махабаттын датасы жок аттуу ыр кечесине куш келипсиздер. Бул кече Кутмырза Жакыбалиевдин Закым издеген чыйыр аттуу китебинин бет ачар аземине арналып өткөрүлүп жатат. Эмесе 2 жаштын жан дүйнөсүн, тагдыр таржымалын, жалындаган сүйүүсүн, ой кыялын, максатын жана ушул жан дүйнөсүн ырларынан, ырга айткан купуя сырларынан угалы. Анда эмесе сахнада бүгүн Сүйүүнүн, махабаттын датасы жок. Ай жылдыз чачса жарыгын, күн өтөт бузбай калыбын. Жаркыган маанай чөкпөсүн, даамын сез жашоо шаңынын. Сыймыктанар кыргыздар, жанымдан артык бир кыз бар. Түпөйүл тартпай маанайың, түшүңө кирсин жылдыздар. Бүтөрдө эң акыркы үмүт үзүп, аскадан аткан таңдай ийип-тийип, тамыздын отум өчүп калган кезде эңсеген жүрөктөрдү бириктирип, көңүлгө күлегели, сүйүшсүн сүйөлеги, жакшы сөз жанга кубат, билишсин билелеги. Көңүлдү ирмемдерди көбүнө жиберели. Көңүл деген тунуктура мөлтүрөп, аздектебей койсо кайдан көлкүмөк, жакшы сөздү бири-бириңе бүгүн айт, эртең өтөт, жакшы сөздүн өртү деп. Кээде күлүп, кээде ойлуу санаан бук, а бирибиз болсо экен деп адамдык. Адам деген атка татый албасак, билбейм, бул дүйнөгө неге жаралдык?
жамгыр төксө жан дүйнө эзилгендей, жашоонун бир чындыгы сезилгендей, жер бетинде адамдар өмүр сүрөт, жылтылдаган чындыктын өзүн көрбөй. Жаштык кездин түтүнүнөн өртү көп. Кадырласак, мындан дагы көлкүмөк. Бул дүйнөнү сактайт чыны сулуулар. Жалбырактын тамчысындай мөлдүрөп. Ар жерде жүрүп башоогон, тажадым мындай жашоодон. Асманда учкум келет эх, арылып турмуш азоодон. А бирок турмуш аргандай, моюнга камыт салгандай. Муну ойлоп кайра умтулам, алдыны карайт тайманбай. Удургуп убакыттар шаша жылат, түйшүктөр убактылуу капа кылат. Келечек жакшы деген ишенимде жарышамын мезгил менен сапарлык. Өзүмчө эле ой басып түйшөлөмүн. Кээде күлсөм, кез-кезде бүркөлөмүн. Татыктуу тарбия берип чоңойтсом дейм, Теңир берген аманат чүрпөлөрүн. Жаз келди мына жаркырап. Жагымдуу сөздөр айтылат, майрамдар күчөп жазында, сезимдер бийик талпынат. Түбөлүктүү жүрөктөр элжиресин, түптүү журтум кубанып белгилесин. Кызыл туубуз кыргызга куп жарашып, кылымдарга бийикте жел бересин. Көр турмуш, көрүп азап кыйыныңды. Көркөмдөп жазуу өзү кыйынырды. Кайталап туурабайм деп кай бирөөнү, кайсалап издеп келем чийиримди. Умтулуп, кадам шилтеп өрдөнөргө. Келе биз бул жашоодо дөңгөлөнмө. Эх, турмуш жыргалыңды сезбейт элек, жан кейип азабыңды көрбөгөндө. Бирде чоң, бирде майда кадам кылып, мезгилдин агымында барам жылып, жарыктык чачкан нурдун баркын билбей, калмакпыз болбогондо караңгылык. Адамдар адал иште биригишсин, алдыда ак тилектүү сүйүү күтсүн. Кай жерде кандай өмүр кечирсек да, жетсек дейм кадырына тирүүлүктүн. Жетсек дейм кадырына тирүүлүктүн. Боорума бек кыскым келет кучагымда. Махабат деген сезим күч алууда. Апкарып сен тарапка жакындабай, негедир буту колум тушалууда. Сен эгер тоодон аккан булак болсоң, чөйчөккө таш үстүнөн кулап толсоң, анда мен булбул болуп бир шагыңа кубулжуп мукам үнүм бурап консоң. Булбул менен булак үнү бирге чыкса, ажайып кооз үндөрдү аалам укса, ал булак өлбөстүккө мүрөк болуп, ар бир жан суусундары канып жутса. Сагындым гүлмөңдөгөн элесиңди, саргайтпай санааларга келесиңди. Муштумдай түйүнчөктөн азап чегип, сен үчүн ооруганы билесиңби? Жактырып жүргөнүмдү сезесиңби? Жүрөгүңдү тартуу кылып бересиңби? Болбосо кадам шилтеп келбей коюп, жүрөгүмдү отко салчу немесиңби? Кезинде далайларды чаңган элем, арзуусун четке кагып салган элем. Каргышы оолардын тийбесин деп, дилимде сырдашамын Кудай менен. Ушинтип ой капканга өзүм чөгүп, буулугуп санаалардан турам үшүп. Сен мени эңип кетчи жаман ойдон, калганча жылдыз өчүп өмүр бүтүп. Сен мени эңип кетчи жаман ойдон, калганча жылдыз өчүп өмүр бүтүп. Жаркыган жан дүйнөмдү жарык кылып, асмандан чачсын Кудай бизге жарыкчылык. Ортого эч бир нерсе бут тоспосун, оргуган сезимдерди чалып чыгып. Сен жок кезде көөдөн сыздап жанчылар, бирок жаным түбөлүктүү күн бар чыгар. Эгер сыртта жамгыр жааса дыбырап, мен деп билгин, ар бир түшкөн. Экөөбүз жем кылбай жалгыздыкка эңип кеткен. Жеңилбес жүрөгүмдү жеңип кеткен. Теңирге ыраазымын сен бар үчүн, аялдык бактым ага энчилеткен. Кыйналганда башыбызды көтөрүп түз, кайгырбай эч сыноолордон өтөлүп биз. Жеңебиз да бул жашоонун кармашынан,
Анткени биз жалгыз эмес. жалгыз эмес. Экөөбүзбүз. Жашыл көйнөк кийинген жашыл жазым. Тыйылбастан негедир акты жашым. Мүнөзүбүз окшошпейм экөөбүздүн, мен да сендей болуктум тагдырлашым. Сенин ар бир тамчыңда сагыныч бар. Көз жашымда менин да таарыныч бар. Жарк деп чыгып күнүбүз нурун чачса, тыйылмак түтөгөн каңырыктар. Сени билбейм, эмнеге ыйлаганым, менин ыйым аламга сыйбаганым. Чыгып кетчү өңдөн өтөс кабынан. Тыңшап көрчү жүрөгүмдүн туйлаганын. Чыгып кетчү өңдөн өтөс кабынан. Тыңшап көрчү жүрөгүмдүн туйлаганын. Сен эгер көздүн карий болсоң, агы мен. Сергиткен кештин жылдызы болсоң, айы мен. Самсаалап өскөн мөмөсү болсоң жемиштин, сабынан илип көтөрүп турган шагы мен. Албырабышкан алманын болсом кызылы, анда мен болом ичинде тарам сызыгы. Ар дайым чогуу бир бакта болсок экөөбүз, ал кезден өткөн жашоонун барбы кызыгы? Ал кезден өткөн жашоонун барбы кызыгы? Билбей жашоо кол жетпеген кырлар. Билинбестен өтүп бекер жылдарым. Убакыттын чылбыры кол сыдырып, уктай албай келип турат ыйлагым. Бул жашоонун бузбай такыр ыргагын, мезгилди мен келсе дагы сыйлагын. Өмүр жетпейт аттың баарын ачууга, табышмактуу аяаламдын сырларын. Турмуш мага малып ачуу тырмагын, туткунуңда мейли байлап чырмагын. Анткени мен кыйынчылык аркылуу көргүм келет бул дүйнөнүн жыргалын. Көргүм келет бул дүйнөнүн жыргалын. Адамдардын көңүлү назик гүлдөй. Болсо дейм, булуту жок, ачык күндөй. А бирок пенделерде ченелүү да кубанычын маңдайынан чачып күлмөй. Адамга жылуу айткан сөзүң белек. Жаман сөз уу болорун сезүү керек. Акыл эс, мээси толук адам тургай, аябайт көлөкөсүн жалгыз терек. Ошондуктан бирибизге бирибиз бек бололу. Жаман сөздү тийгизбей эң оболу. Көкүрөктү көтөрүп бой көтөрбөй, өзүбүздү өзгөгө тең коелу. Көкүрөктү какылап бой көтөрбөй, өзүбүздү өзгөгө тең коелу. Ел атат, айлар учуп жылдар сызып. Күндөрүм түп-түз эмес толкун сызып. Жаштыктын жаркылдаган жылдарында Кыялымда булут минип асманда, таң шооласы жарык нурун чачканда, жер шарым бир бүт айланып келгенсим, кызарып күн уясына батканда. Жерден өйдө жем ташыган аскага, бүркүт жашайт көк тиреген аскада. Мен дагы ошол бүркүт сымал жем ташып, ата журтка кошсом салым аз гана. Аз да болсо пайдам тийсе кичине, канааттанып ар бир кылган ишиме, өзүмдү мен теңээреленбей капар, көл үстүндө кайык минген кишиге. Жашоо деңиз. Мен барам чаба буруп. Колдор талып, ал кетип калам уюп. Жазыламын, жарк эткен күндү көрсөм, тосот нурун камгактай ала болот. көлдүн бети чексиздик, кыйыры жок. Мезгил сызат бир мүнөткө тынымы жок. Бир угаттың дүйнөдө болсо гана,
көңүлдөр бүт суу сымал сыныгы жок. Тереңдиктер ойлорго салат мени, кээде толкун көтөрүп чабат мени. Бирде бийик чыгарса, бирде чуңкуп, көкүрөктүн күйүгүп барат деме. Тумчук турса мейли эле кармасынчы, шамал коштоп оң жолго айдасынчы. Жеңил эмес бул турмуш, билем аны. Жээке сүрүп, чыгарып салбасынчы. Жээке сүрүп, чыгарып салбасынчы. Алга карай далбас уруп келемин. Жаштык кезим өтпөсө деп бекерге. Акыл эсим, аракетим же менин жарабайбы, максатыма жетээрге. Алтын балык, сыйкырлаган жомоктой. Багынсам дейм, океандын тереңин. Ошол кезде чып-чыргасын коротпой, тапканымды эл журтума беремин. Ойлорумду байкасам мен канатчан. Адилеттик орнотом дейм жериме. Кыялдарга демөр берип жараткан калың элдин дем кошсом дейм демине. Турат күн көктө күлмүңдөп, татыктуу өмүр сүргүн деп. Ишиңди адал иштесең, ийгилик коштоп бир жүрмөк. Мээнети катуу адамдын татканы таттуу ардайым. А тескери баскан кадамдын билебиз аксап калмайын. Меймандос элдин түнөгү, мекенди чындап сүйөлү, кылымдар бою кыргыздын, кыргыз деп соксун жүрөгү. Ар дайым бийиктикти сүйгөн элим, каректей намыс сактап жүргөн элим. Бабадан калган мурас улуулукту баркалып көкүрөккө түйгөн элим. Жок болуп тарагандай жылдыстанда, дүйнөдөн далай улут жылмышканда, улуттук баалуулуктар жашай берет, түбөлүк өчпөй келген кыргыз барда. Өтсө дагы канча тагдыр сүргүсүнөн, көрүнгөн мүнүшкөрдүн дүрбүсүнөн, анткени аздек деген ак калпакты алышкан ала тоонун үлгүсүнөн. Анткени аздек деген ак калпакты алышкан ала тоонун үлгүсүнөн. Заманыбыз болсо мейли жамаачы, зар какшатып боздотсо да жарасы. Мойнубузга көтөрүүгө эл жүгүн, милдеттүүбүз ар бир кыргыз баласы. Жигитмин деп эсептесе ким өзүн, жүрөгүндө өрттөй намыс түнөсүн. Жанды сабап кызмат кылып калкына, жалпы журтка жыргал жашоо тилесин. Кагылайын ак эле чегенелер, кызыңарга ыйман акыл тилеңер. Кыргыз наркын ыйык сактап туу тутсун, кыргыз кызы болом десе ким эгер. Татаал турмуш келбейт сенден ооругум, тайгак жерден жолуң тосуп тооруюн. Теңир өзү жол көрсөтсүн жаштарга, алакан жай, канам эсе. Анда эмесе биз ушул Кут мырза менен Гүлзинанын агайлары, устаттарына сөздү узатабыз. Сахнага Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев агайды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акыны Шайлообек Дүйшеев агайыбызды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз тил коомунун президенти Райымжан Курбанов агайды сахнага чакырабыз. Келиңиздер. Мыкты поэзия каяктан жаралат? Менин жеке түшүнүгүмдө сөз менен ойдун ашташкан жеринде, жалгашкан жеринде жаралат. Мыкты ыр сезим менен акылдын ашташкан, айкашкан жеринде жаралат. Мыкты ыр бул поэзия менен философиянын тогошкон тоомунда жаралат. Мен эртеден бери жаштар окуп аткан ырларды кыздатып угуп отурдум. Абдан жакшынакай ырлары бар экен. Эми аны дагы өркүндөтүш үчүн мен ойлойм, Гүлзина менен Кут мырза акыл менен жүрөгүн бирме экиндик алып келип, анан жалпылаштырып,
анан жаңы деңгээлде ой айтып аракет кылса, акыл менен жүрөк бири менен синхрондуу иштесе, бирин бири толуктаса, мен ойлойм мыкты поэзия жаралат болуш керек. Ошондуктан эки чыгармачыл жашка, үй бүлөгө ийгиликтерди каалайм. Мына бул чакан даректүү папкада ушу Кутмурз иштеген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жамааты жазган жакшынакай сөздөр бар. Мен ушулар папканы тапшырып, анан мына боо гүлдү акын кызыбызга тапшырып коюп, уруксат бериңиздер. Кутмурза китебинде еңсеген рахатты татасың оф, ең жакшы нерселердин катасы жок. Сүйүүгө аалам деген тардык кылат, сүйүүнүн махабаттын датасы жок деп бекер жазбаптыр. Мындай саптарды чоң акын гана жазат, сүйүүнүн баркын кадырын билген гана акын жазат. Чын эле сүйүүдө деген дата болбойт. Сүйүүнүн көзү сокур деп кыргыз бекер айткан эмес. Сүйүүнүн көзү үйлөнгөндөн кийин гана көрө баштайт экен. Биздин Ашыралы Айталиев 19 кыска кат жазган. 19 кызды сүйүп, ана 20-сы биздин атбашылык эжебиз ошондон токтогон. Ашкем токтоткон биздин атбашылык кыз болгон. Айтылуу барпы апыс 21 кыска кат жазып жүргөн экен. Махабаттын күчү ушундан экен, аягында эки көзү көр болуп калган. Барпы экени билесиздер. Айтылуу Пушкин Бакунин деген лицейде чогуу окуган курбусунун эжесин сүйүп калып, ага арнап 22 жолу ыр жазган экен. Мында бир эле кызга 22 жолу сүйүүн катын жазган, ошол Пушкин болсо керек. Анан кийин Сергей Есенин сүйгөн кызына жазган катын бере албай, ошо кыздын ити менен дос болуп, анан ошо ит аркылуу катташып, итин үйрөтүп, ошо күчүк кызына катташып берип турса экен, бирок кызы катты алып туруп эле тытып салчу экен, окубаптыр. Улуу композитор Бетховен сүйүүдөн эки кулагы укпай калып, бирок ошо укпаганына карабай, ошо сүйгөн кызына жазган симфониясын дүлөй кесинде калган дүлөй болуп туруп эле улантып, анан дүйнөгө белгилүү симфониясын жазыптыр. Иши кылып, бүгүнкү күн Кутмурза үчүн жакшы күн. Кутмурзаны акын катары тааныткандагы ушул сүйүү ырлары жашасын Кутмурза, жашасын чоң акын деп мен эмен бүткөрөйүн сөзүмдү. Бүгүн мынакей бир эмес эки акындын чыгармачылык кечеси китептин бет ачарында отурабыз. Анан эми мен да сөздү кыскартып ишке өтөйүн. Бул Кутмурза мыкты жигит. Бул мындай алганда мына мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын басма сөз борборун жетектейт. Өзү акын, анан диктор жакшы төгөрөктөп беришкен жигит. Анан Кутмурзага да жараштырат. Гүлзина аябай жакында эле биздин ошо тил жана маданият кезине экөөнүн тең ырлары чыкты. Силерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан бул жерде эне тил мамлекет пайдыбал деген ыр бар экен, мындай деп. Абириндей бийик туса мурасты, аларды биз адам дейбиз уяттуу. Андай жандар аз жолугат турмушта, арык жерге чөп чыкпаган сыяктуу. О кыргызым, намысың арың барбы? Оңдой бесең жалпы журт жаңылганды. Эң биринчи кезекте айтар элем, эне тилден элибиз чалынганды. Үй салууда эң алгач эмне керек? Үзүктөрдөн уланган керме керек. Казык кагып кермени керип алып, коюу керек пайдыбал жерге демек. Пайдыбалың канчалык бекем болсо, пайдалуу иш аракет эчем болсо, ошончолук дубалда түбөлүктү оңрайган кемчилик тез оңолсо. Демек анда кырына олтуруп түз, дубал үстүн жыгачка толтуруп жыш, чочулабай кынаптап шыйпыр урсак, чатыры да бек болот коркунучсуз. Корунбай берип көрчү ойго конок, кокустан чатыр сынса кайра оңолот, дубалды шыбап койсо тура берет, пайдыбал урап калса эмне болот? Чоңойткондой ошентип өз балаңды, чоңуй кордуң арылтып көп санааңды, бирок турган дубалың чатырың да бардыгы пайдыбалга
көз қаранды. Андықтан келіп тұрат емне дегім, асманда емес ойларым жерде менің, өлкөбізі чоң үйге салыштырып, өзімше мен қиялға термелемін. Мені жеді мезгелден қалдырағы, мертініп сезімдерден арғымағы, егерде Қырғызстанды үй деп алсақ, енетіл анданын пайдуалы. Білгендер байқап көріп тават сырын, білбесең қалқ ішіне жараш қиын, жан беріп башың менен жер сүзсең да, жарылған пайдуалды жамаш қиын. Құтмырза Жақыбалиев. Рахмат еме, бұл Республикалық Қырғызстан менен мамлекет тил бойынша ұлттық комиссия баяқ қырғыз қазақ бір тоған дегенде қошын екі қанатына түйені екі өркөтшіндей дайыма бір-бірізді қолдап іштеп келеміз. Андықтан азыр бізден баяғы жетінің бірі қыдырдап қойып, жет тамғадан тұрған ұшырында Қазат Ақматов қойдылы ошол ыйык тил деп, мекен ыйык біз үшін тил ыйык деп, ошол ыйык тил төш белгімізді тапшырып қойылса деп. Кутмырза Жақыбалиев жаш чагында ыр жазган акындарды бийик баалап, ырды кантип жазышат болду экен деп ушунчалык суктанчу. Эң алгач колуна тийген китеби мукабасы жок эски ыр китеби эле. Ал кимдин ыры, кимдин китеби экенин билбей эле бапестеп баркта окучу экен. Көрсө, ал Залкар акын Байдылда Сарногоевдин китеби экенин кийин билген. Туура. Ар бир адамдын калыптанышына сөз түрдө чөйрө, үй бүлөсү таасир этет. Ал эми Гүлзина Мыйзамбек кызыбыздын таасир этишине, ушул таасир акын болуп калыптанышына анын чоң энеси көп таасир эткен экен. Кичинекей кезинде ушул кечки тамактан кийин сөзсүз түрдө адатка, салтка айланып калгандай эле Манас Семетей Сейтектен окутчу экен. Сөз түрдө кийин ушул акын катары акын ааламына, ыр дүйнөсүнө аралашкандан кийин Алкул Осмоновду туу тутуп устат катары санап жүрөт экен. Демек, Гүлзина айымдын дагы ушул акындык жолдо эң алгач кайрылганы бул эне темасында болгон. Анда 3 класста эле чоң энеси уктап жатканын көрүп, ыр жазууга канат байлаган. Кийин ошол чоң энеси ойгонгондо ошол ырды окуп берип, энесинен алкоосун, мактоосун алган экен. Демек, ошол мактоо болочок акынга ушунчалык дем берген, шык берген. Болор бала башынан дегендей, сөз түрдө ар бир адамдын таасир этип, ушундай калыптанышында бир бүдүрү болот экен. Сөз түрдө ал канда болушу мүмкүн, генде болушу мүмкүн. Баша айтканда, ушул өзүнүн калыптануу доорунда ушул кан жанына сиңген бир касиетте болушу мүмкүн. Мына ошондой касиеттен биздин Кутмырза замандашыбыз да кура эмес. Ушул кичинекей кезинен эле ыр дүйнөгө аралашып, андан кийин ушул чыгармачылыкка, теле, радиого аралашып, өзүнүн кайсы бир деңгээлде чыгармачыл дүйнөгө аралашканы өзүнүн дүйнөсүнүн калыптанышына чоң таасир берген экен. Ошондой эле Кутмырза аганын ыр жазып калышына дагы мекенчилдик сезиминин күчтүүлүгү таасир берген. Себеби дегенде коомдогу түрдүү терс көрүнүштөргө өзү чын дилинен кейип кепчип отуруп, анан ошол сезимдер кийин ыр болуп чыккан. Анда эмесе кайрадан Кутмырза менен Гүлзинаны сахнага чакырабыз. Келиңиздер. Негизи ар бир чыгармачыл үй бүлөдө сөз түрдө өйдөлдүй деген болот. Кандай үй бүлөдө болбосун түшүнүү биринчи орунда турат деп ойлойбуз. Бир кызык суроо, ушу сиздер экөөңүздөр тең чыгармачыл адамдар болсоңуздар, үйдө деген оокат деген тирлик дегендер бар. Кайсыл убакта жазасыздар? Эми ыр жазып аткан учур эч нерсеге баш ийбейт экен. Кээде машина элеп баратканда токтоп жазасың, кээде уктап атканда ойгонуп жазасың, кээде ошо бир иш кычап атканда бир нерсени сөз бүтүрүш керек болуп атканда келип калат. Ошондо жазбасаң, анда бир 5 мүнөттөн жасайын десең жок анда. Ал сапты таппайсың. Кудайы коноктой эле нерсе турбайбы? Ооба. Чыгармачыл жубайлар катары айтсаңыздар, үй бүлөдөгү пикир келишпестиктерди чечүү сиздерге жеңилби же кантип чечесиздер? Жана Шалёк агай да жакшы айтып өттү, булар деген урушса кандай болот депчи. Анан бизге ушул сурооду көп беришет. Анан ушул суроодан мен дайыма айтам, үй бүлөдө деген бир адам мындай токтобураак,
экинчиси мүмкүн күчтүүрөөк болуп чыгат депчи. Анан биз чыгармачыл киши болгондуктан экөөбүз тең аябай сезимталбыз. Анан албетте бул нерселерди биздин ошол кандай десем, ыр менен чечкен убактарда болгонда уже аябай кызык бизге. Бир сапырдын же эки сапыр айтып туруп кетип калганда мен кайсы жерде турушум керек экен мага белгилүү болчу да. А кээде мен аябай мага катуу бир мындай катуураак сүйлөп койсо же мен таарынып калсам, мен жөн эле кагазга 2 сап же 4 сапырды жазып коюп акырын эле кетип калчумун да. А ошол сөздү уккандан кийин кайра мындай мен мындай таарынып алган түшүнгөн убактарда болгон, бирок бул кээ бир учурларда ушундай болот, а кээде мындай кадимкидей эле кыргызча эле. Кыргызча. Сиз жакшы суроо бердиңиз, ошол кайсы убакта жазасыздар депчи. Анан биз үйлөнгөндөн кийин үйдө отурганга балдар менен туура келип калды. 3 балабыз уда төрөлүп мен үйдө отуруп калдым. Мен жана өйдөдө эң биринчи окуп кеткен ырым дагы ошондон да. Кечир мени кечиргин эргүүлөрүң кетирдим. Сенден далай баш тартып кейпин кийдим кечилдин депчи. Мен чындыгында түйшүккө бала менен алаксып атып көп ырларымды кетирдим. Көп ырларыма кайрылып ошолорду жаза алган жокмун. Анткени ушундай учурлар болчу, кээде камыр жууруп аткан кезде мага аябай эргүү келет да. А мен камырдан колумду чыгарып барып аны жазганча мурункудай жасалма болуп калат. Анда эмесе сиздердин кечеңиздерди улап, жакшы керемет ырларыңыздардан уксак. Кыргыз деген акрорунду окуп берейин. Кырчылдап кылымдардан кылым ашкан, кылкылдап дайрасымал жылып аккан, кыйланып агындырган улуу журтум кыйналууда маңдай жылыбастан. Ырыскыны Кудайдан деп келишкен. Ынсапсыздар жок эле го жеп ичкен. Ыргыштаган өзүмчүлдөр көбөйүп, ынтымакты сактабайбыз неликтен. Ракеталар учса жиреп абааны, ручкадагы жаза такты караны, ремендери чарт түзүлүп чындыктын ремонттоого жетип калды абалы. Керипти карап, бүркүтпүз деп мактанып, киминдирдап кыйкырсак да таш жарып, грипп болуп ооруп жатат өлкөбүз грелкасын баш жагына жазданып. Ыйдымыңду жактырбай сүрөттөгөн, ыр жазууга ышкы боз жүрөк менен, ыйман ырыс берсе деп калың элге, ырайымдуу теңирден тилеп келем. Замандаштар зарлаган арман жашың, зым болуп тагдырыңа байланбасын, зымырап мезгил учуп жылдар өтөр, заманыбыз самалга айланбасын. Турпагы алтын тууган жер, тууруңа жашым төгөйүн, торолуп белим бууган жер, тулаңың жыттап өлөйүн. Балалык кезим калган жер, бадалга башым жөлөйүн, бабалар каны тамган жер, бак менен аны төлөйүн. Түйүнчөк кылып туулган жер, турпагың түйүп жүрөмүн, тайтайлап дале турган жер, төшүңдө менин жүрөгүм. Намыс деген акрор. Назарымды бүт санаага ыйгарып, негедир мен бук боломун кыйналып, наркыбызды, салтыбызды кордобой намыстанып жашасак дейм чыйралып, айбан болбой ойдо тоодо жүгүргөн, адам болуп калганына сүйүнгөн, арыңарды сатпагын деп адамзат, ач айкырык салгым келет бүгүн мен. Мансап үчүн дос тууганды унуткан, майрам кылып күндө сайран курушкан, менсиген көрпенделер көбөйдү, мекенин да мээсин дагы куруткан. Ырк бузулуп кечкис күнөө кылдыкпы, ыркыраган бороондон эл чыйрыкты, ыш чыттанып түтөөдөбүз күйө албай, ыр менен бүт айтсам деймин чындыкты. Сан миң жылдар аралыгы керилет, сапаттуудан мыкты үрөөн себилет, сатып баарын үрөөнүн да түшүмүн, санаасы жок сары сууга семирет. Сен эгер периштенин тили менен жаңыртып бул дүйнөнү сүйлөй алсаң, сыр каткан табигаттын дили менен камырдай бул дүйнөнү ыйлай алсаң, сен эгер пайгамбарлык үрүң менен Кудайдын эркин жерде аткара алсаң, былк этпей падышалык сүрүң менен эл журтту акыл менен башкара алсаң, сен эгер уруп таштап бул дүйнөнү кечилдей кайра өзүңдү жарата алсаң, соопчулук үчүн бардык мал дүйнөңдү букара калың журтка тарата алсаң, анда сен пенделиктен бийик турган адамсың, касиеттүү атулуксуң, а бирок жүрөгүңдө күйүп турган болбосо улуу сүйүү макулуксуң. Акылың
касиетиң, кудуретиң, сүйүүсүз билип койгон түбөлүксүз сүйүү бул керемети кудуреттин, сүйүүсүз кереметиң күбөлүксүз. Үйдө бир сүрөт бар эле, календар. Таттуу Турсунбаевдин Ак мөөр деген кинода тартылган сүрөтү да. Ушулай муңайым карап турган. Ошону карап бир кызым суроо берип атат. Ошондо үйдөгү сүрөт деген ыр жазылды эле. Айтчы ата, кимдин жүзү бул сүрөт? Негилинген карасаңыз жүрчү деп. Тун кызымдын суроосуна күтүүсүз кыргыз кыздын жүзү болгон күнчүрөк. Дагы сурайт. Айтыңызчы угайын, эмне үчүн карап турат муңайым? Деди дагы сүрөт тиктейт көз албай, тамшангандай көрүп тунук чырайын. Мен дага кадалып туруп калгам. Келгенби деп чын эле булуттардан, сүйүү турмуш түйшүгү аяз аттын карегине чөккөндөй тунуп калган. Кайда жашайт бул эже тагынган муң? Асман үйү коңшусу чагылгандын, таттуу жылдызы аалам жердин, баркыналар билишер аруу жандын. Дедим дагы ой басып үшкүрүнөм. Тирүү талант көтөргөн күчтү билем, өчпөй турган сулуулук символусуң, кылымдардын нур чачкан түпкүрүнөн. Тумар, айтылбаган сезимди кагаз короп ыр кылып, тумар кылып мойнума тагып алдым сыр кылып. Ал тумардын ичинде турат сенин элесиң, тумар сырын ачууга мүмкүн бир күн келесиң. Келсең, койсоң өзүң бил, менин ырым дуам да, жанымдасың баары бир, сенин жаның тумарда. Эми поэзия дүйнөсүнө жаңыдан аралашып атканда поэзия ырын окуп берейин. Жүргөндө билбей кантип кошуларды. Поэзия кучак чайып тосуп алды, багыттап бар күчүмдү бийиктикке багынткым келет менин чокуларды. Учкуну болсом күндүн таңдатырган, утулуп калбастырмын кармашыңдан, жаныма жакындатпай кошоматты, жаа бою качсам деймин жармачырдан. Там таңдап, там туң басып телчидикпе, талпынып канаттарды желпидикпе, азаздан колдон келсе жоюу керек аралап жүргөн ар бир кемчиликти. Жашынбайм көпчүлүктүн далдасына, калсам да жанды тиштеп жаргасыла, кошулуп андан ары аксам эгер, бой таштайм поэзия дайрасына. Бизди ушул ыр дүйнөгө талпынтып, ыр дүйнөгө учурган ата энеме деген ырым бар эле, ошону окуп берип коеюн. Жамандыгым, жашырып жамандыгым, тилеп турган Кудайдан амандыгым, ата энем бар шүгүрдей мен аларсыз, алмак белем тирүүлүк жарандыгын. Жамандыгым, жашырып жакшылыгым, жакшылыгым ашырып жакшылыгым, жолго салган жасап бүт жакшырымын, ата энем бар шүгүрдей мен аларсыз, татмак белем ширесин жаштыгымдын. Ыраазымын, жашоого ыраазымын, тартууланган Кудайдан гүл азыгым, ата энем о түркүгү тирүүлүктүн, мен силерден аламын ыраазыгын. Айылдагы күндөрдү эске салып, атам жана тоолор деген ырды окуп берейин. Мына атам дагы апам да бул жерде отурат. Алыс калып, ой кыялдар баштапкы, турмуш калчап калган учур максатты, кетер элем азыр болсо бала кез, тоону көздөй токуп алып кашкатты. Атам атчан ээр чийим жайдак тай минип, тал теректер салам айтат жан кирип, сугат бүтүп чөп чабыкта тез келчү, чалгы кайрап далай колду тилдирип. Күндөр күнгө куйругулаш уланды, кээде бүркөө, кээде көңүл кубанды, бирок эстен кетпейт экен ал күндөр, атам айтпай тердеткеним кунанды. Жан дүйнөмдүн таянааrak чынары, кеттик ата ат минип бастыралы, баягыдай өзгөрбөй жатса керек, кайыңдынын керемет капчыгайы. Туюк төрө, текетөр, жыландысы, шардан бери кашка суу уландысы, тескейинде тизилген карагайлар мейкининде айланат кыраан кушу. Эстегенде сезимдер алып учкан, моюн бербей тоскоолго айыгышкан, атам менен дагы көп тоого барсам, айыгаармын курчаган сагынычтан. Апама
ар бир апа үйрүлөт да балага. Эч бир кырдаал бутто салбайт арага, эне чанбайт ким болсо да баласы, өмүр тилеп батат сары санаага. Баласы үчүн үйлөп отту чоң жагат. Түнү менен уйку көрбөй ойбагат, азыр дагы карааныма кагылып, убайымда апам үйдө жол карап. Табылбастыр айран каймак майындай, көмөш таңга бышкан ысык нанындай, колдорунун жылуулугу мээримдүү, ошол бышкан нандын ысык табындай. Атам экөөң алыстардан дем берип, айыл дестейм күндө бир маал термелип, кандай гана бийик учсам канатым, силер берген багыт менен сермелип. Ар күнүңүз өтсүн апам айрамдай, ырыскыгыт дасторконун жайгандай, көлкүлдөсүн ар бир эне жүрөгү, апам гана уют алган айрандай. Мезгилдер деген бир бар, ошону окуп коеюн. Ата журт айылыңа кезек-кезек, меймандар убагында келет кетет, ар бирин ак ниеттен тосуп алсак, алар да мамилени сезет дешет. Дайыма чогуу эмес бирден келет. Кур келбей куржунунда бирден белек, айрымы бышыкчылык, кайбир ысык, аппаккар анан жерге ирмемделет. Жүрөктүн ыргагында кагышындай, өзөндүн өз нугунда агышындай, маалында ата журттун сыйын көрөт, теңирдин мыйзамында тагышындай. Мел-милдеп жан дүйнөгө бүлүк кылган, ойготуп кытыгылап күлүп турган, түйшүгү ызгар сууктун жүдөтсө да, түңүлбөй көздөр күтөт үмүт тунган. Булардын арасында бизге жакын бирөө бар, баары билет анын атын, назиктик уяңдыкты алган дешет, көчүрүп дал ушундан аял затын. Мына ушундай жан эргиткен поэзиядан кийин оондурларга кезек берели. Так сүйлөп кошпой жалган кеп, табаарын билбейм кайдан кеп. Такы багуудул обончу, таланттуу агам Майрамбек. Кот мырзанын ырларына оондор да чыгып келе жатат. Алардын бири биз теңтуштар арасында көп окулуп, айтылып, аскияга айланып калган балары деген ырын азыр Майрам агабыздын аткаруусунда тыңдайбыз. Уйгу туйгу учаттымбай арылар, табылса деп балдай ширин даамы бар. Конбой кеткен гүлдөр түңүлбөгүлө, силерге да коно турчу ары бар. Кут мырза Жакыбалиевдин дал ушул ырына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү оончу Майрамбек Осмонов оон жазган эмесе. Тосуп алыңыздар. Жаштык кезде күлгүн курак бүрдөгө, адам жоктур жүрөк туйлап сүйбөгөн. Көп акындар салыштырат тамшаны, аял затын бажырайган гүл менен. Элестетип ажайып коз таланы, кыздар гүлда абалдар, балдар баларым. Аларылар түркүн гүлдүн соруп ширесин, учуп жөнөй тузаганча караны. Уйгу туйгу учаттымбай арылар, табылса деп балдай ширин дамы бар. Конбой кеткен гүлдөр түңүлбөгүлө, силерге да коно турган ары бар. Элестетип ажайып коз таланы, кыздар гүлда абалдар, балдар баларым. Аларылар түркүн гүлдүн соруп ширесин, учуп жөнөй тузаганча караны.
жаштык кезде күлгүн курак бүрдөгөн адам жоктур жүрөк туйлап сүйбөгөн көп акындар салыштырат тамшаны аял затын бажырайган гүл менен элестетип ажайып коз таланы кыздар гүлда абалдар балдар баларым аларылар түркүн гүлдүн соруп ширесин учуп жөнөй тузаганча караны элестетип ажайып коз таланы кыздар гүлда абалдар балдар баларым аларылар түркүн гүлдүн соруп ширесин учуп жөнөй тузаганча караны учуп жөнөй тузаганча караны. Куудулдук өнөр жагынан аксаган кезде түмөндөр гүлдүрүп учкан кушту да токтотот саамга күмөндөр. Эй баракалда. Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмөндөр Абылов менен Кутмырза Жакыбалиевдин мына ушул 4 сап ыр ошол айтыштан алынган үзүндү. Анда эмесе Сахнага Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу, актер Күмөндөр Абылов аганы чакырабыз. Жадырап мына жазгыбак, жылуулук деми мас кылат. 60 жапжаш кезиңиз сөзүңүз жашты мат кылат. Жатпайсыз билем жанага, укпаңыз мезгил шаштырат. Мезгилиң жыны шаштырат, мендеги жүрөк аптыгат. Жакшы эле сонун адатты жаш өткөн сайын жат кылат. Көчөдөн өтсө сулуулар, көзүмдөн чолок жаш чыгат. Турса да туман асты жак, жыл өтөр жашка жаш тулап. Ан сайын жашоо кызыгы көзүмдап дайым азгырат. А бирок сизди сулуулар баары бир байке жактырат. Мактадың бүгүн жакшылап, жашыма дагы жаш тулап. Жактырган кыздар байкеңди, качанкың өткөн баш кубак. Жетет ко мактоо байкеңе, болбосо кантип аш кылат. Мезгилди колдон талашат. Убакыт өтүп баратат. Кайрылбас күндөр артына кайгыртып жүрөк канатат. А сизди кандай мактасак, кынтыксыз баары жарашат. Жакшыга жакшы жанашат, жадырап күндө карашат. Жакшынын жолун жолдосун, жамандык сенден адашат. Жашыңда бир аз болууну, жаныңда бир аз болууну жактырып баары самашат. Жалтанбай ойноп күлүп ал, жаш кезек өтүп баратат. Кеч кирсе кайра таң атат, келерки күндү жаратат. Күндү да койбой жайына, күйгүмдө тоого каматат. Күмүштөй күндөр өтүүдө, күмөндөр байке санасак. Күдүксүз болсок күлгүн жаш, күлмүңдөп гүлүн жаңачат. Күдүксүз артты карасак, күн тийген бетке балачак. Күлмүңдөп келбейт күлгүн жаш, күн түнү эңсеп самасак. Күзгүгө кирип кетсең да, күмүш жаш жатпайт тарасак. Күйгүмдөн гүлүн ачкан кез, күттүрбөй келер магачак. Чырпыгат минип канашат, чуркаса баштан чаңашат. Чыт курсак кезингечеге чакалай бетиң алатак. Чакырса апаң азыр деп чүгөдөн кумар таратат. Чурулдак баяу кезиңде чапталбайт кайра жамасак. Башынан баарын санасак, баа берип ишке жарасак. Башка аял алып билгизбей, баар эле кыйтыр жанасак. Башканын турсам жанында, байбичем сотка чалачак. Башканы алуу ойдо жок, баар бир байкең баласак. Акыры жабуу түрүлөт, андайлар дароо билинет. Ар дайым жеңемел сүйгөн ардагын күтүп күйгөт. А сиз го чагын издейсиз ачылган кызыл гүлү көп. Антсеңиз жеңем таарынып ак сүйүүсүнөн түңүлөт.
агөрө бирге ээрчитип алыңыз байке жүрү деп. Жүрсө да күндө жүрүлөп, жүрдөктөн жары түңүлөт. Башканы карап жылмайса байбиче билек түрүнөт. Башканы башынан билгем сени деп, башыма бале үйлөт. Жүрсө да кээде апапак, жүгүрбөй адам күйгөт. Башында келин жүгүнөт, байма-бай бели бүгүлөт. Башы оор келин экен деп барган жери сүйүнөт. Барган сайын тил өсүп, бал тили аздан билинет. Бапырап бала төрөлүп, балам да экөө күйүгөт. Бап келип бирге жашаган бактылуу болгон сүйүү көп. Анын баарын кайдан билип алгансың? Аял алып кай жерлерге баргансың? Мен билбеген көптү билет экенсиң, менден улуу болуп качан калгансың? Сөздөрдүн кынап кыштарын салмактап көрүп учтадым. Сахнадан айткан көп жолу сизден мен далай уккамын. Сүйлөгөн ар бир кебиңиз сезерсиз элге жукканын. Учурбай жаттоо укканын, устасы болот устанын. Уланса ишиң артыңдан, утулбай кайра утканың. Уча бериним көкөлөп, утурлап турам учканың. Жүрсөңүз эле саламат, 100 жашка өмүр баралат. Жазышып коюп турсаңыз, жан дүйнө алар канагат. Жакшы сөз мага дем берип, жазармын канат сабалап. Кайрылбай учуп канатың, калкыңдын оңдоп сабатын. Эл акын ылдан боло көр, эл журттун тыңдап санатын. Анда да мага жазып тур, айттырбай кармап адатың. Чындыкты айтаар адатым, чеңгелде багың карасын. Сатылса айрым калыстар, сен ага кантип жагасың. Айттырбай билип теңелбейм алардын көрүп чамасын. Эркин кушырлар жаралып, эл керегине жарасын. Калкыбыз иргер калыстап, көркөмү менен аласын. Төп болсун каалоо тилектер. Төгүлүп пейил жүрөктөр. Төр көркү болсо сиздейлер. Төбөдө күн да сүйөт жер. Эң мыкты эмгек жаралмак. Эгерде тартса сүрөткер. Элим деп күйгөн көбөйүп, эл үчүн жүрсүн күрөштөр. Рахмат. Күмөндөр ага, бул айтыш дагы уланабы? Уланат буюрса. Эми кандай десем, бул эми учурунда көп деле билинбейт экен. Мунун баары бир эле дем менен жазылган эмес. Ар бир күндө, ар бир куплет, бирден куплеттен айтышып коюп эле учурашкан сайын ушундай жазылып адатка айланып кеткен. Кийинчерээк унутулуп калдык эле, көрсө китеп бастырып аткан турбайбы? Буга чейин ушундай акындар менен ыр айтыш болгон эмес сизде? Жок, мен эми өзүмдү акын деп эсептебеген соң, бирок өзүм кичине ыр жазып 60ка келгенде мен дагы жаш акын болуп атпаймынбы? Өсүп келе жаткан акын болуп. Кутмырза Жакыбалиев учурда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын басма сөз катчысы, жана ошондой эле коомдук маданий руханий иштерге тыгыз аралашкан биздин жигердүү жигиттерибиздин бири. Гүлзина Мойзамбекованын жарык көргөн китеби Таң шерик деп аталат. Буюрса дагы жазыла турган ырлары чыга турган китеби алды да. Ошондой эле Гүлзина эжебиз жөнүндө дагы азынаулак маалымат айтып өтөлү. Эң алгач эмгек жолун Нур Борбор эл аралык академиясында төраган орун басары болуп иштөөдөн баштаган. Ошондой эле радиодо алып баруучу, гезиттердин биринде кабарчы болуп иштеген. Бирок Гүлзина эжебиздин эч нерсеге теңдешсиз эмгеги бул бала өстүрүп, аны тарбиялап аткандыгы деп айтсак болот. Бала менен үйдө жөн гана олтуруп калбай, балдарга арналган жомокторду жазып, аңгемелерди жазып, турмуштук аңгемелерди жазып дагы үйдөн эмгектенип атат. Туура, Кутмырзанын буга чейин Дүбүрт деген жыйнагы чыккан. Азыр колуңуздарда ушул Закым Берчеген чыйыр аттуу жыйнагы саясий кургай көзүңүздөрдүн колуңуздарда алып окуп аткан кербезиңиздер. Анда эмесе биз ушул балдарга жазылган, балдар үчүн жазылган ырларын окуп берүү үчүн Баластан телеканалынын чыгармачыл балдарына кезек берсек. Акмарал, мен сага Закым Берчеген чыйыр деген китептен ыр окуп берейинби? Макул. Мынакей. Айдагы толукшуп төгүлүп, таңдагы чыгыштан сөгүлүп, сагыныч жүрөктү туйлатат, бардыгы сен болуп көрүнүп. Бул чоңдордун китеби турбайбы? Башка эле китеп окуйлучу. Азыр күтүп тур. Мына карасаң таптым. Бул жерде балдаралар да бар турбайбы? Мынакей Байчечекей, Тентегим. Кир, анда мен сага Байчечекейди окуп берем. Макул. Жаңа чылган көктөм өмүр бүрүндөй, кар алдынан баш багатал күлүңдөй. Атам айткан жаз чырчысы ушул деп, элим күткөн үмүт үзбөй түңүлбөй.
Мен да ошол жаз чакырып нур чачкан, болгум келет бай чечеке гүлүндөй. Берсең мен да бирди окуйм. Норуз, багымда куштар сайраган, келдиңби жазым кайрадан, гүлдөсө эми чартарап, артык косайган саймадан. Оолуп учуп тогушум, береке бакыт тоорусун, ырыскы чачкан жергеме, кут болсун көктөм Норузум. Аскар байкем, сүмөлөк, батырлардай сүрмөнөн дейт го? Эстедим. Бул биздин баласындагы досторубуздун ырлары да. Кел андан көрө аларды чакыралы, алар бизге өз ырларын айтып беришсин. Макул. Айтунук, Акмаржан, Алинур, келгилер айтабыз. Айтунук, сен анда бизге батырлардай сүрмөнөн деген ырды айтып берчи. Макул. Батырлардай сүрмөнөн, бакырак чу өн менен бабаларым алып келген. Бул заманды гүлдөгөн, атышып тооташ текстен, аталар кан төгүшкөн, окчкан ошо майданда, бир көкүмнанды бөлүшкөн. Тынчтыктын баркын билет жер, жеңишти алып күн өткөр, урпактар үчүн жан берип, токтондалай жүрөктөр. Азаматсың, ырды сон айтып турбайсың. Акмаржан, сенин сүмөлөк деген сонун ырың бар го? Ошону айтып бербейсиңби? Көгөндө күйөңнү аянды, бебем мага таңгады. Чоңем айтты сүмөлөк, утулайдын осмаямды. Ачып күзө ыктасат, түнкүсүн кая уктасат. Чоң атам байкем кыз деп, кучактап мени жуттасат. Апанын багына ыстап, батасын бейт жамактап. Сүмөлөк пысып казанда, ата таппак. Алинур кел. Жүр. Кана Алинур, бизге Аскер байкем деген ырды айтып берчи. Аскер байкем баюшун, тышыктай баюш. Агап таңышын, көп түшпәді жағуш. Мекенеме онайым, ожимда баямы. Жокет бойуша, энаяйым байбаш. Азамат. Сіздер ырды аябай жакшы айтып турбайсыңарбы? Карагылачы, бул жакта да көп ырлар бар экен. Жүргүлө чогуу окуйлу. Жүргүлө. Дүйнөлүк учкул сөздөрдөн да бир балдар тууралуу котордум эле, ошону окуп берейин. Өттү кетте кайрылбастыр балачак. Бирок маани башка да экен карасак. Кеп ошондо биз балдарга бактылуу, балалыкты тартуулоого жарасак. Тилин табуу кыйын чындап баланын. Сени көрүп таштайт ар бир кадамын, миң кайталап үйрөтүүнүн ордуна өзүң доңдоп тарбияла карагым. Мына ушундай котормолорду көп которуп жүрөм, буюрса. Ошону азыр экрандан көрсөк, анда дүйнөлүк афоризмдерди 4 саптар менен котордум эле. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы, зеленую вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Экөө турдо терезеде буу болгон, бири көрдү ылай жамгыр чагылган, экинчиси жалбырактан суу болгон, жазды көрдү көк асман жамынган. Друзей выбираем мы сами, но лучших оставляет время. Көзгө урунган сымал алгаш жалтырак, ылгабастан кол ийинге артылат. Тандасак да достун баарын өзүбүз, мыктыларын мезгил иргеп калтырат. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Гүлдүн жытын сезбегендер күпүлдөйт, айрымдары чөптөн бал таап түшүмдөйт. Кээси эстейт тамчы сууңду кылымга, жан берсең да кээ түркөйлөр түшүнбөйт.
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Жан дүйнөсү жарды болсо канчалык, ошончолук мурдун өйдө көтөрөт. Акыл эси жетпегенге даң калып, мурду менен жетем деген өтө көп. Так много в вас величия, что не видать души, горды до неприличия, до тошноты пусты. Жан дүйнөңдү жабат бийик бош бутаң, сабырылып тоскон өңдү отту чаң. Чектен ашкан чиренүүңдү көргөндө көңүл айныйт, чыкпайт бирок окшусаң. Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты их побеждаешь. А дегенде сени билбейт, байкабайт, андан кийин шылдың кылып чампалайт, билек түрүп анан чындап күрөшөт, сенин күчүң анын баарын талкалайт. Не будет пусть никто из нас голодным, и пусть никто не будет слишком сыт. Один от голода бывает злобным, другой нам зло от сытости творит. Эч кимибиз азап чекпей ачкадан, ашыкчада ток болбойлу башкадан, ачууланат тамак таппай кайбири, чоң тойгону салат элге капсалаң. Мне очень не нравятся высокомерные люди, которые ставят себя выше других. Таких хочется дать им рубль и сказать: узнаешь себе цену, вернешь сдачу. Башкалардан өзүн бийик сезишкен, куу чирендер жакпайт жеген капталын, бир сом берип айтам эгер кезиксем, наркыңдалып кайтарып бер ашканын. Однажды смерть спросила у жизни: почему тебя любят больше, чем меня? Жизнь ответила: потому что я красивая ложь, а ты страшная правда. Сурайт ажал аң-таң болуп өмүрдөн, неге мынча сени сүйөт адамзат? Анткени мен жарашыктуу өрүлгөн, жалганмын да бардыгына жаганбат. А сен болсо коркунучтуу чындыксың, о дүйнөдөн ташып турган саламгат. Когда волки молчат, шакалы борзеют. Өрдөк жокто чулдук бийлейт дегендей, айрымдар бар өзүн сезген эгемдей. Чөөлөр билбей жайладык деп ойлошот, карышкырдын койгондугун теңелбей. Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо вам, а не им. Ызгар менен үйлөп суутуп шаабайды, кимдир бирөө түшүргөндө маанайды, айрымдардын кутумдугу төөгөжүк таба кылып, шондон издейт таалайды. Чын дилинен кол сунган бар дем берип, кутумду эмес, ошолорду баалайлы. Бывает, смотришь в глаза собаки и думаешь: человек. А иногда смотришь в глаза человека и понимаешь: собака. Карап туруп, иттин көзүн телмирген, адамбы деп басып кете албайсың. Айрым көркө адамдар бар эл билген, көзүн тиктеп, ит экенин аңдайсың. Выбор всегда за вами. Одни люди гуляют под дождем, другие просто мокнут. Жамгыр жааса тандоо сенде балкыгын, кубан алсаң көңүлүңө туу конот, тазалыгын сезе албастар тамчынын, басып жүрүп баштан аяк суу болот. В то время, пока гордость выигрывает, люди теряют друг друга. Баары тегиз турган өңдүү бутуңда, кеч билесиң бирок чындык ушунда, бирин бири жоготушат адамдар теке бердик өкүм сүргөн учурда. Для создания семьи достаточно полюбить, а для сохранения нужно научиться терпеть и прощать. Ачыш үчүн үй бүлөнүн эшигин,
кабыл алса жетет сүйүү чечимин, бирок аны сактайм десең түбөлүк, болсун сенде чыдам менен кечирим. Легко подняться с грязи в князи, но должен помнить каждый князь, что князь не вечен, вечна грязь. Төбөлдүккө жетүү оңой ылайдан, бирок ар бир башчы буга чыгалган, унутпасын бийлик турбайт түбөлүк, ылай гана калаар бул чын арман. Жогоруда Кут мырзанын котормого дагы аракет кылып жаткан көп болдуңуздар. Есениндин Евтушенконун ырларына которуп жүргөн биз ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынан көрүп угуп калабыз. Анда эмесе силерге ушул орус элинин акыны, прозаиги, эмгек кызыл орденинин ээси Евгений Евтушенконун кереги жок коркуунун дегендеринин котормосун кыска жок берейин. Коркпойлу достор каптаган кою тумандан, коркутпаш керек бош калган чөнтөк булайган. Тоготпой тоодон агын суу каптап келсе да, акмактар менен баспагын саздык ылайдан. Күлөбил бардык коркунуч келсе тайманбай, жүрөксүз мокок калгандан корккун кайралбай. Ойлонбой татаал тапшырма берсе билдирип, ойлонтуш керек түккө да турбас ийгилик. Коркутат чындап калыстык үчүн сокко эмес, тар сая тоюп, жалганчы болгон жиндилик. Күлө бил, бардык коркунуч келсе тайманбай, жүрөксүз мокок калгандан корккун кайралбай. Кут мырза Жакыбалиев агабыздан ошол кыргыз акындарынан кайсыл акындардын ырына көбүрөөк көңүл бөлүп, көбүрөөк окуйсуз деп суроо берсем, кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин ырларын окуйм. Ошондой эле маданиятка эмгек сиңирген ишмер акын Карбалас Бакиров агайыбыздын ырларына көбүрөөк көңүл бурарын айтты. Ал эми Гүлзина эжекебиз болсо, кыргыз эл акыны Сүйүн Байыралиевдин ырларын баалап окуйт да, соңку мезгилде казак акындарынын ырларын окуп эле тим болбой которуп дагы келатат. Азыр болсо Тана Көз Толкун кызы деген казак акынынын акыркы вальс деген ырын которгон эжекебиз, ошону кыскача окуп берейин. Макул. Акыркы вальс. Түндөрүм ай, мен зарыгып таң күткөн, жүрөгүмө майрам сымал шаң бүткөн. Сен жарашсаң, мен жарашпай жүрчелем, арыла албай теке бердик зор күчтөн. Шүйдүрүмдөй тунуп турган көзүңдөн, көгүш тарткан көктөм көрдүм көз ирмем. Ал бир көктөм төгүп өссөн өшөрлөп, жүрөгүмдө жаш төгөт бир боз инген. Акыркы вальс, бийлеп жүрдүк биз бүгүн, мындай суук болбос такыр күзгү күн. Акыркы вальс, кулагымда соңку рет угулган сыйт араң-араң үзүгүн. Акыркы вальс, бийлеп жүрдүк айланып, о музыка кеттиң бизди кайдалып. Баары бүттү, бүтөт экен ушундай, ак булутка батып кетти ай барып. Акыркы вальс, бийлеп жүрдүк биз бүгүн, айтыңызчы, жоолуктурду сиздигим? Кайып болуп кетем эртең баары кеч, эркиндиктен алып колго тизгинин. Баракелде. Анда биз дагы бир обонду ырга кезек берели. Бул ыр казак акынына таандык которгон Кут мырза Жакыбалиев.
Şolalı tangdarım elin, dilegen candarım elin. Sağınçım özümü gana, arnağım tereң tereң. Sağınçım özümü gana, arnağım tereң tereң. Apaktan akkanatın ker oronor, kırgırda gül çaynağın gezler bolor canım. Sakımdan aralaşkan sağınıçtay, canımdı cügöttügü bozorom ol canım. Şolalı tangdarım elin, dilegen candarım elin. Sağınçım özüme gana, arnadım tereң tereң. Sağınçım özüme gana, arnadım tereң tereң. Чоң рахмат. Азыр ошол котормо болду. Бул да казак ыры болчу. Ошол котормону улай эле Кайсын Кулуев деген акындын, балкар акыны. Ошонун ырын котордум эле, аты башка аты жок экен, мен Акбалым деп атап койдум. Татыктуу болсо эгер ким махабатына эгемдин, анда мен билем күмөнсүз сен гана ага теңелдиң. Таң тосом деген ой болуп, сен жүрсөң эрте ойгонуп, ак таңды сага белектейм, мен эстеп жатсаң ойлонуп. Көрсөң сен күндүн батканын, бардыгы сага Акбалым. Жамгырда сен деп ыйласам, жашымдын билбейм таксанын. Кыялым болсо шамалдай, ак карда күлсөм санаам жай, нөшөрдөй жерге төгүлөм, кашыңа токтоп кала албай. Жылдыздар чыкса сен көргөн, мен эсте тартып төлгөңдөн, алардан салам жибердим, 3 бурчтук тумар өңдөнгөн. Ширинине чабыттын жубанганым, дүйнөнүн сыйкырын уга албадым. Баары сенин колуңда, билесиңби, ырларымда күлгөнүм, кубанганым. Медер тутуп алидак таң барын, уч кыйры жок бак издеп аттанганым. Баары сенин колуңда, неге десең, шаттанганым, сынганым, куланганым. Сен бар кезде кыялдын күчтүү күнү, сенсиз кумар көңүлдүн учат гүлү. Мен кулуңа айлансам таңдан багын, ал сүйүктүү теңирдин күчтүүлүгү. Деп казак акындарын котордум эле. Азыр Шайлоо Өкбай айтып кетпеди жана кабыргам деген ыр жөнүндө, ошол ырды толук окуп берейин. Жүрөктөн аргыл кыял өрүлүүдө, жүзүмдүн булуттары сөгүлүүдө, жарык этип асман кайра ачылганда, жарык нур ай ааламга төгүлүүдө. Чарпылып өзүм батпай келем, чыйралып ыр көлүнө каттай берем, чык-чыйып күрмөшүмдү кийген менен, чыныгы мөлтүр сапты таппай келем. Адашып түркүн ойдун арасында, адатым бир сап издеп таң атырма, балдарым чурка ойно чурулдашып, бактылуу кабыргам бар канатымда. Бала төрөп ал пеште берчтебиз. Биз аларды калкалооч периштебиз. Берсек мейли баштыда курмандыкка, жанды сабап бала үчүн ар иштебиз. Кээде алсырап жаш төгүп кейиштебиз. Кээде туруп уткандай эңиштебиз. Бала үчүн периште болсок дагы, күчүбүз жок, күйөө деген периштесиз. Алып күчтү, кубатты көк теңирден,
аштыктап айлантып көк тегирмен, гүл бакчамдын багбаны өзүң үчүн суугарылып сүйүүгө көктөдүм мен. Рахмат. Yıldız yanat asmanda, yıldız yanat kucağında yigittin bir kız barat, balbıl jangan keremet geçki şarda, ay töbödön balbıldagan, süyü 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 jahat, ay yıldızdı aralap жылып барат, ay nuruna koşulup süyüm ağat, attың арман ай болып қалсам емне, айдай жалғыз жүрегім, жалғыз 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 қалат. Bilinбестен mezgilder жылып барат, ишенемегим келип жылдыз тагат, кыз жигиттер сырдашса эки-экиден, ай асманда мен жерде, жалғыз 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 қанат, балбыл жанған керемет кечки шарда, ай төбөдөн балбылдаган, süyü 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 jahat, süyü 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 jahat. Еңсеген ырахатты татасың оу. Эң жакшы нерселердин катасы жок. Сүйүүгө ааламдагы тардык кылат. Сүйүүнүн махабаттын датасы жок. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөлөрү Кутмырза Жакыбалиев жана Гүлзина Мыйсамбекованын «Махабаттын датасы жок» аттуу чыгармачылык кечесин жыйынтыктайбыз. Бул кече Кутмырза Жакыбалиевдин «Закым ээрчиген чыйыр» деп аталган китебинин бет ачар аземине арналды. Ушул жерде олтурган биздин көрүнүктүү поэзиянын өкүлдөрү, деги эле өнөр дүйнөсүнүн өкүлдөрү бүгүнкү кечеге көрүп берди. Ыр күйөрмандары, негизи эле ыр жашаган жүрөктө кир болбойт деп коет экен. Жолугушчу жерибиз ар дайым ушундай ыр кече болсун. Ар болуңуздар.